var. Алар жетишпейт. Ошон үчүн органикалык өндүрүшчүлөрдүн тармагын ошо саясат биз жүргүзүш үчүн ушул департамент 2019-жылы түзүлгөн. Мына биздин органикага Союздун убагында жакшы биринчи химизация улуу эжелерибиз отурат, байкелер отурат, билесиздер. Союздун убагында химизация деп аябай химияга көңүл буруп, аябай химиянын баары күчөп кеткенде ошо 80-жылдардын 70-жылдардын аягы 80-жылдары ошо органикага биокаражаттарды да колдонуш керек, химия жерди талкаланат деп ошондо көңүл бура башташыптыр Союздачы. Ошондо Кыргызстан боюнча 70ке жакын биолабораториялар курулган экен да, уюштурулган экен. Кыргызстан боюнча 70ке жакын. Ошонун акыркысы 89-жылы биздин Сокулуктагы биофабрика курулган. Барганыңыздар көрсөңүздөр керек, 89-жылы курулган. Аерде ошол убакыттын заманбап биофабрикасы болгон, теплицасы менен, ар жагында пруту менен, бер жагында подвалда жана грибыны кыял сен көлдө өстүрүп атпайбы? Ошо 89-жылы ошондо өстүрүп башташкан экен да, органический. Ошо биздин биопрепараттарды колдонуп, ошо грибылардын баарын өстүрүп. Андан кийин Союз тарап кетип, ошо 70тен 4 эле калыптыр. Баарын ушундай таркалап кетипсиз. Союз жок болуп кеткенден 70 лабораторияны жеп коюш оңой эле экен да. Мындай сактап 4тө калган экен. Жалалабадтагы биофабрика, Оштогу биофабрика, анан Чүйдөгү, анан Көлдөгү. Ал Көлдөгүнүн дагы биринчи подвалын калып калган 3 этажын баарын башка организациялар көрүп салган, анан өзүңүздөр билесиздер. Анан кийин 94-жылы жана биоборбор түзүлүп, андан 2007-жылы кайта ошо бул биоборборлор түзүлгөндө булар мурда саясатты алып барган эмес органика боюнча. Алар жөн эле биокаражаттарды чыгарып эле дыйкандарга беришкен. Органиканы өндүрүш керек, экологиялык тазаны өндүрүш керек деген мындай үстүртөн сөз болгону менен алар каражатты эле өндүрүшкөн. Анан кийин 2003-жылы мына биздин биосервис өзүбүздүн пионерибиз ушул жерде отурат. Азыр баарыбыз окутуп атпайбы? Гүлзадалар биосервис түзүлүп 2003-жылы. Андан кийин биокейшилер түзүлүп, анан органика эмне экенин элдерге, органикалык азыктарды элге жетиш керек деп, ошо мамлекет менен элдин ортосунда байланыш жок болгондо 2019-жылы биздин мамлекетте өкмөттүн токтому менен органикалык департамент өзүнчө түзүлгөн. Биздин түзүлгөнүбүзгө 4 эле жыл болду. Атак ошо органика менен алектенип баштаганына Кыргызстан тарыхында уже 20 жылдай болуп калды. Экспортко чыгарабыз деп, аны кийинки слайдтарда айтып берем. Ошонун негизинде биздин ошо департамент түзүлүп, ошо сиздер менен ошо чогуу азыр ушундай иштерди алып барып атабыз. Анан эми биздин максатты өзүңүздөр деле билесиздер. Азыркы максатта ошо өндүргөн продукциянын баарын таза өндүрүш керек, элдерге жеткизиш керек, кандай өндүрүш экен, анан аны сатыш керек дегендей да. Андан кийинки милдеттерибизди деле ошол эле мамлекеттик саясатты ишке ашырыш керек, өндүрүш тармактарына ошо координациялоону жүргүзүш керек деген эле ошо милдеттерибиз турат. Анан жана айтып кеткендей, биздин департаменттин 7 областта филиалдарыбыз бар. Сиздер ошо азыр эми заманбап телефон менен деле биз менен сүйлөшсөңүздөр болот, бирок ошондой консультациялар турган болсоңуздар, ишиңиздер боло турган болсо, ошо биздин ар бир филиалдын департамент филиалдары бар жерлерде. Ошол жерлерге барып, ошол жерден өзүңүздөрдүн консультацияңыздарды алсаңыздар болот. Анан өзүңүздөрдүн иш тажрыйба консультацияңыздарды берсеңиздер болот. 2 күндөн кийин сиздер дагы эл аралык сертификациясы бар тренерлер болосуздар да. Ошон үчүн биздин филиалдар менен чогуу иш алып барсак, Кыргызстандын органикасын дагы алдыга жылдырабыз деп ойлойм. Андан кийин бизде энтомофагтарды, мына биопрепарат энтомофагтар бияктан чыкпай атат. Биз негизи биздин биофабрикада 2 биопрепарат, анан кийин 5 энтомофагтар пайдалуу кумурскаларды өндүрөбүз да. Анан кийин ошо азыр мына биопрепараттарыбыз биздики башкалардыкына караганда качественный деп мактансак болот. Анткени могу томат кейжини билесиздер да, Ысык-Атада. Ошол жерде болсо агроному Украинадан келген. А Союздун республикаларынын ичинде эң өнүккөн органика бул Украинада да. Ошонун агроному келип, өздөрүнүн триходермин биолигиндерин ала келиптир. Тиги Украинаданчы. Аны чачып көрүштү. Анан биздикин чачып көрүштү. Ошондо биздики
мына таластыкы, чүйдүкү, нарындан келип атат. Ошолор тигилердин качествосу жакшы экен. Эми өзүңүздөр баарыңыздар билесиздер да. Органика деген бул тирүү организм да. Тияк Украинадан бери келгенче өлүп калат экен алардыкычы. Качествосын жоготот экен. Алардын упаковкасын көрсөң тымылы жебейин келет, бирок чачканда көп биздикине жетпейт экен. Биздин упаковкасын көрсөң качкың келет, бирок чачсаң пайдасы көп болот экен да. Сапаты жакшы болот экен. Анан энтомофагтарыбыз 5 өндүрөбүз. Бул энтомофагтарды кээ бирөө айтат, силер биздики арзан да, декандарга жардам берип атпайбы? Өзбекстандан, Казакстандан деле алып келсек болот депчи. Алып келсе болот, бирок деген азыр тилекке каршы биздин жана азыр айтам, закондорубуз экинчи законубуз өтө элек да. Бияктан адаптациядан өткөзүш керек 3 жыл. Мисалы үчүн көлдүктөр баарыбыз билебиз. Көлгө судак менен форельди алып келишкен. Форель, сивамский форель, Арменияда анча деле хичне эмес. Биздин Ичкөлгө келгенде биздин балыктын баарын жеп салды. Ошондой эле энтомофагтарды Золотой класста башкаларды башка жактан алып келсек, балким Өзбекстанда, Казакстанда жоош эле болушу мүмкүн. Кыргызстанда күчөп кетип, биздин пайдалуу курттардын баарын жеп салышы мүмкүн да. Ошон үчүн регистрация кылганда биздикинен уруксаат алган департаменттен биз уруксаат бергенди гана алыңыздар. Ошондой кылып элдерди окутуңуздар. Анткени Казакстандык, Өзбекстандык арзан деп элдин баары ошол жактан алып келгенге аракет кылып атышат. Анан ал кирип кетсе, анан кийин жогото албай, ал өзүнчө бир чоң проблема болуп калышы мүмкүн да. Ошондагы өзүңүздөр эртең тренер болуп элдерге окутканда ушу органикалык айыл чарба департаментин же айыл чарба министрлигинин уруксааты бар кагазы менен энтомофагтарды башкаларды алгыла деп. Мына биздики бүгүнкү күндө энтомофаг биопрепараттардын бар департамент химизация регистрация кылып атат да, Союзновандан кийин калып калган экен. Ал бул конфликт интересов. Алар өздөрүнүкүн чачып атышат, анан кайта өздөрү кайта биздин биопрепараттарды кайта регистрация кылып атат. Биздин законубуз өтсө, аны да биз өзүбүзгө алабыз, анан өзүбүз регистрация кылгандан кийин өзүбүз жөнгө салабыз. Ошо андан кийин биздин пилоттук чарбаларды жаңы департамент түзүлгөндөн кийин ошо органикага өтүүчү чарбаларды дагы киргизип баштаганбыз. Ал үчүн биз баарыбыз эле меники таза эле дей беребиз да, менин продукциям таза, химия колдонгон жокмун деп. Бирок адамды тастыкташ үчүн паспорту керек да. Сенин ким экениң, сен Акмат же башка Үсөн экениңди билиш үчүн сен паспорт тастыктайт. Сенин органик экениңди билиш үчүн ошонун өзүн тастыктаучу документтери керек. Ошон үчүн биз 133 чарбаны бүгүнкү күндө ошо пилоттуу чарба кылып киргиздик. Анын суусун, абасын, топурагын баарын тазалыгын текшергенден 3 жылдан кийин анын органика кылып өткөзүп, анан ошолор өстүргөн продукцияны биз башка жакка сунуштай алабыз. Анан бүгүнкү күндө дагы биз атайын база түштүрүп атабыз. Койка ФАО тарабынан атайын балдар иштеп атышат. Атайын база басканда эле, мисалы үчүн Равшан, Ысык Көл областы, Жетебиз району, Тосор айылы 10 гектар жери бар. Анын ичинен 3 гектари органика, 7 гектари органика эмес, картошка, алма өстүрөт. 10 килограмм деген базалар чыгат да, Кудай буйрса. Ошону биз киргизип, азыр ушул жылдын аягына чейин бүтүрүп бергиле деп атабыз. Бүтсө, 133 киши, андан башка дагы органика менен заниматься эткендердин баары базада аныкка түшөт дагы. Отура калып, любой жерден, дүйнөнүн любой бурчунан ошо бизде кандай органикалык азык түлүктөр өстүрүп атканы ошол чыгып экспортко да жакшы болот. Эми өндүрүштүк иш-чаралар болсо, бизде 3 категорияга бөлүнөт. Биринчи сертификацияланган, мындай эл аралык стандарттарга ылайык чет мамлекетке экспортко кеткен бизде 8 кооператив бар. Алардын эң биздин жана эле айтпадымбы, Гүлзаданы бизге сабак берип, кофе берсе эле мактап атат деп ойлобогула. Анткени бул 2003 жылдан бери Кыргызстанда сертификат алгандардын баарына ушу кишинин консультациясы менен алып атышат бүгүнкү күнгө чейин. Даже биздин кээ бир продукцияларыбызга дагы аккредитациядан өткөзүп, сертификация алып бериңиз деп ушу кишиден консультация алып атабыз. Булар 2003 жылы биринчи жолу Жалал-Абадтан жана пахталарды экспортко чыгаруу үчүн органикалык пахта деп ушулар уюштуруп башташкан. Эми булардын жумушу мен айтпай эле коеюн, өзү эле айтып берсин кичине, анан кайса булайбыз. Кыскача эле кысамас, көпчүлүгүңүздөр бул жерде отурасыздар, билесиздер бул жөнүндө. Негизи
Сагынбек Сатыбекович айткандай, 20 жыл мурда баягы мамлекетсиз эле ушул коомдук уюмдардын жардамы менен, эл аралык уюмдардын колдоосу менен ушул органикалык чарба ишке кирип баштаган. Ал убакта органика дегенде элдин баардыгы айткан бул жомок. Буну кантип өндүрсө биз химикатсыз өндүргөн бул мүмкүн эмес, зыянкечтерге каршы кантип күрөшөбүз, жакшы түшүмдү биз кантип алабыз депчи. Анан ошондо алгач 2004 жылы биринчи жолу пахта буласы ушул Келвитас Швейцариялык уюмунун жардамы менен Европага эме болгон, экспортталган. Андан кийин билесиздер 2010 жылы Жайзет Германиялык эл аралык уюмунун жардамы менен Баткенде Алыштан кооперативи, Ысык көлдө Рина Кеч кооперативинен кийинчерээк Ысык көл органика кооперативтери булар эменин продукцияларды, дары чөптөрдү көлдөн, анан аксыдан бул жерде жазылып турат кайналы кара өрүк деп, бул дагы Германияга экспорттолуп баштады. Анан жакшы жаңылык, акыркы быйылкы жылдын эсебинен айта турган болсок, ушул кайналыга кошо, пахтага кошо жапайы өсүмдүктөрдү дагы сертификациядан өткөрдүк. Бул Жаңгак Мөмөт Токой пайдалануучулар өткөрдү. Бул Элсоф деген уюмдун колдоосу менен дагы болду, USAID-тин колдоосу менен дагы болду. Анан эмеден Таласта булар дагы илгери эле баштаган, бирок көпчүлүк учурда билесиздер, көпчүлүк көйгөйлүү маселелер бар. Бирок быйыл Таласта төө бурчакты органикалык сертификат алганга жетишти алар. Анан жапай өсүмдүк кооперсти билет болушуңуздар керек. Ала келсек болмок экен. Кичинекей эмелер, дарбызчалар, арбузики деп ошону туздап туруп жапай өсөт. Биздин эл пайдаланбайт, бирок сыртка экспорттолот. Бул дагы Турциянын, Европанын ресторандарында аябай жакшы пайдаланылат экен да. Анан өзүңүздөр угаткандай, азыр Сагынбек Сатыбекович дагы айтат. Мурда биз өзүбүзчө эле, эл өзүнчө эле аракет кылып, ушинтип эл аралык уюмдар менен аракет кылган болсок, азыр мынакей мамлекет дагы кызыгып, элге көңүл буруп, ушул колдоо көрсөткөнгө аракеттер жасалып атат. Департаменттин өзүнүн түзүлгөндүгү дагы биз үчүн чоң жеңиш. Себеби биз ошолорго өзүбүздүн көйгөйлөрдү айтсак болот, сунуштасак болот, чогуу иш алып барсак болот да. PGS системасы боюнча PGS системасын өз ара кепилдик берүү системасы боюнча айта кетсек, биосервис көбүнчө эл аралык сертификацияга фасилитация көрсөтүп, колдоо көрсөткөн болсо, билесиздер, FODBioKG Федерация органикалык аймактарды түзүү боюнча иш алып кеткен. Жергиликтүү рынокко же биздин ички базарга өзүбүздүн жергиликтүү тургундарга органикалык азыктарды сунуштоо боюнча ишти алып барган. Андан кийин азыр билесиздер, департамент дагы органикалык аймактарды өнүктүрүп атат. Мынакей азыр бизде органикалык Ак суу биокооперативинин өкүлү отурат. Бул жакта кооперативдин жетекчилери отурасыздар. Бул деген ушул департаменттин пилоттук органикалык кооперативдеринин өнүгүп атканы бизди абдан кубандырып атат. Биз боюнча айтты, анан эми аймактарды айтып атабыз. Жанагы 133 пилоттук чарбаны айттык, андан башка 13 биздин аймактар бар. Азыр бизде айтып кеткендей, мурда бир айыл же болбосо 50-60 кишиден кооператив түшүп, же аймак түзүп аймак болуп атса, быйылкы жылы жакшы бир самалык болду десек болот. Ат башы районунун 13 айыл өкмөтү менен органикалык аймакка түштү, 20 000 гектар жери менен. Бир район, бир аймак болушту да. Булар өздөрү аяка бир да химияны киргизбейбиз. Ошо таза азыктарды өндүрүп, кийин экспортко чыгарсак дагы биздики жакшы болот деп. Эмеден Жайканын өкүлдөрүн да алып барып, алардын топурактарын да текшертип берип атабыз. Андан тышкары биздин Кызыл Үңкүр Токой чарбасы айыл өкмөтү менен ошо Токой чарбасы дагы биздин аймак болуп кирди да, бул чоң аймактардан. Андан биздики баардыгы бөлүгүп 13 аймак бар. Ошо департаменттен каттоодон өткөндөр. Кудай буюрса азыр дагы 22 ноябрда Ошто чоң семинар өткөзгөн атабыз. Ошол жактан балким Алай, Чоң Алай, Кара Улжабы, ошол райондорду дагы өткөзүп келгенге аракет кылабыз да. Ошондо да биздин аймактар дагы чоңоюшат. Анткени аларда өстүргөн баарыңыздар билесиздер, баары органика, бирок кагазы жок, органика деп мындай атты айта албай атышат да. Аларга семинардан кийин дагы иштерди алып барабыз. Ошо андан кийинки
Mına bizdeki aymaklar, kayaklar ança sany var. Özüңүzдөр көрүп атасыздар. Mına bu bolsa kartası, oşo kança organik aymak piloттuk çarba. Sertifikatlанган дыйкандар 8. Андан кийинки болсо мына темир укуктук ченемдик актылар жөнүндө. Негизи баардык нерсени мыйзам менен бекитпесе ал жөнөкөй эле куру сөз болуп калат экен. Ошонун негизинде 2019-жылы департамент кабыл алгандан кийин ушу биринчи органикалык айыл чарба өндүрүшү деген законду кабыл алганбыз. Бул бүгүнкү күндө ошол закон менен иштешип атабыз. Андан кийин 2017-2022 деген органиканы өнүктүрүү боюнча концепциясы иштелип чыккан, ошо менен иш алып барып атабыз. Андан кийин бүгүнкү күндө өзүңүздөр билгендей мыйзамдын жаңы долбоорун койканын ФАО тарабынан эксперттердин аркасы менен биздин жумушчу топтор Кыргызстандагы баягы органика менен алектенген атайын топтор түзүлүп, ушул закондун жаңы редакциясы ушул жумада Кудай буйруса Жогорку Кеңештин палатасына чыгабыз. Өкмөттөн өттү, Жогорку Кеңештин комитетинен өттү. Эми болсо Жогорку Кеңештин палатасынын биринчи окуусуна киребиз. Бүгүн саат 4-тө ошо ФАОнун эксперттерин, ошо башка дагы жумушчу топтоолорду баарын чогултуп, ошо закон боюнча дагы талкуу жүрөт. 4-күнгө ошого дагы даярдануулар болот. Андан тышкары дагы айтып кетүүчү нерсе органикалык өндүрүш же болбосо Кыргызстандагы органиканы өндүрүктүү улуттук программасын ушу ФАО тарабынан ошо койка каржылап, ФАО койканын эксперттери менен жазылып, ал дагы министрликтерге бүгүн согласованияга кетти, макулдашууга. Ушул айдын аягында декабрда кабинет министрге кирет, жылдын аягына чейин аны да Кудай буйруса кабыл алсак, ошондой да жакшы иштер болуп атат. Анан бүгүнкү жанагы семинар тренингдер өткөрүлүп атпайбы? Былтыркы жылы дагы ушу койка тарабынан окутуулар болуп, гүлзадалар 40 кишиге эме берген экен, тренер деген сертификат. Ошол сертификатты алган биздин тренерлер, ошо филиалдын жетекчилери 1000ден ашык киши, 2000дей кишини окутушту. Мисалы үчүн Баткенде ООНдун азык-түлүк программасы боюнча атайын семинар болгон экен. Ошондо биздин тренерлерди, именно органиканын тренерлерин тандап алышып, 1 ай бою окуу өткөзүштү. Күнүнө 30-40 кишиден көрсөңүздөр, элдер ушунчалык кызыгыптыр. Көрсөңүздөр момундай бильярдный столдордун үстүнө чейин жатып алып жазып аткандарын жөнөтүп атышты да. Бул элдердин кызыгуусу да. Анткени сиздерге окшогон эле дыйкандар ушундай тренер деген сертификатты алып алып эле дыйкандын сөзү дыйканга мындай жеткиликтүү жетет экен да. Башка жактан айтканчанан Кудай буйруса сиздер дагы ошондой окуу семинарларды өткөзүп, дагы келечекте көптөгөн дыйкандарды ушу органикага түшүнүк беребиз деп ойлойм. Андан башка эл аралык кызматташтыктар менен ошо койкелер алык агенттиги менен иштешип атабыз. Алар өзүңүздөр билесиздер, биздин Ысык көлдө 4 этаж биофабрикабыздын зданиясын ремонт кылып беребиз деген, биринчи этажды маркетинг центр кылып куруп беришет. Тосор, Мамаңда өздөрүнүн жардамдарын берип атышат, техникаларын алып берип атышат. Бул дагы органикага чоң салым кошту десек болот. Жайка тарабынан дагы жакшы иштер болуп атат. Мына жаңы эле ФАОнун айтпадым сиздер боюнча кандай иштер болуп, бизге кандай жанагы нормативный мыйзамдык укуктук ченемдик актыларды жазганда көптөгөн эксперттерди жалдап, көптөгөн семинарларды уюштурганда ошо көп жардамдарын берип атышат. Анан дагы айта кетчү нерсе, ошо койка ФАОлорго жылда жанагындай ярмарка, выставкаларды биякейши өзүнчө, биз өзүнчө өткөзүп атышыбыз. 2 жылдан бери ушу койка тарабынан каржыланып, ушу мамлекеттик деңгээлге чыктык десек болот. Чоң ярмарка, выставкаларды өткөзүп, былтыр эски площадьта биякейши менен биргеликте өткөздүк.